Бүгін біз Қырғызстан қаншалық қошна мемлекеттерге қарағанда алдыға шығып кеттік, диндар болып кеттік башқа дегеніміз менен бүгін деле бізде ұстаздар, молдалар екіле жерде керек, никеде, жаназада эле. Той кылып атканда эч ким сурабайт, мына ресторанда ушинтип окусам шариатка туура келеби деп. Барып корпоративден башкасынан үйдө алып атат. 30% төлөп 6 айдан кийин, 5 айдан кийин деп. Болбой бирөө сурап койгон жок. Банктар кредитти берип иштеп атат. Бизде халал банк деген түшүнүктүн өзү жок. Бирөө бул өткөндө зына риба жөнүндө айттыңыз элеңиз, бул сүткордук кандай деп бирөө сурай элек. Үйлөнүү башка, нике башка, кандай кызды алсам деп бар элек эч ким. Каалагандай кылат. Анан ажырашкандан кийин талак түшкөндө анан барат. Эми канча жарашсам болот, мен мынтип койдум, антип койдум. Сен ушу маселе чыкканда бар, мен аялым батышпай атам, канткенде бул батышып кетем деп. Ошондо жолун көрсөтөт дамлалар, устаздар. Ошондо динде жолу бар. Талакты берип алып, анан барат. Кантип эми жарашсам болот депчи. Эми бүт эки экөө башка жакка түшүшүң эле керек. Уже после бүт күгүзү бүтүп барат да. Сен түтөгөндө барсаң суу чачып өчүрүп калабыз. Күгүзүп, күлүк асманга сапырылгандан кийин барат. Кантип кайра ошол үйдү куруп сактап калабыз депчи. Күйүп жок болгондо кантип сакталат? Оозга эмес, башка эмес бардыгы бүгүн. Демек мына ошол үйлөнөм деген үйлөнөмдүн илимин, үй алам деген ошол банктын башканын илимин, ошол адал арам маселесин сурап дамыладан тактап алыш керек. Кудайыма шүгүр, бүгүн бизде ошол эл сураган суроолорго жооп бере турган имамдар ар бир мечитте бар. Кокус о имамдарын билбей калса башкасы, ошол имамда жооп бере турган имамдардын номерлери бар. Өзү билбей калса башкасы, бардык эле имамдарыбыз илимдүү эмес болушу мүмкүн. Бирок ошол дамлага кайрылсаңыз, дамла ушул сурооду кийинки жумага мага билип бериң десеңиз, бир жуманын ичинде Абчүкүр ажыга байланышып, максат дамлага байланышып таап берет. Кудайыма шүгүр, буган аламда ушул заманы ар бир дамланын телефону бардыгыбызда бар. Кимисиник керек болсо ошондон сурап беребиз. Бу дамланын жообу мага жакпады десең, андан наркы дамланыкын сурап беребиз. Бардык эле Алланын динин айтат. Кудай бир, пайгамбар бир, шарият бир, жооп эки башка чыкпаш керек. Акыйкат бирөө, дин бирөө, Кудай бирөө. Демек биздики эки башка чыгып атканы ар кимибиз өзүбүзгө жаккан тарапка чоюп аткандагыбыз. Өзүбүзгө ыңгайлаштырып бурмалап аткандагыбыз. Бирок динди минтип өзүңүзгө ыңгай башка эмес, Аллах Таала кандай деген болсо ошондой гана аткандар. Шарият мақал Аллах ва мақал Расул. Аллах ме деген, пайгамбар ме деген ушул эле. Сөзүм жыйынтыктар